Амансыздарбы? Ала тоолук калкым. Алп Манастын улуу калкы бар деп жалпы журт, аксакалдар, улуу кичүү сыймыктанып, айрыкча өнөр ээлери элдик өнөр менен кыргыз элини бийик деңгээлге чыгарып, даңазалап келишкен. Актаңдай телекөрсөсүндө өткөндө биздин ушул коногубуз Токтош Абыкеев белгилүү режиссер жомокчу абабыз болгон. Бүгүн дагы ошол кептин учугун дагы улайлы. Токтош аба, өткөндө биз мына сиз менен ушул 3 токтогул бар деп, ошол 3 токтогулдун эң улуусу биринчи токтогул Толубай сынчы жөнүндө, Темирлан Аксак жөнүндө бир далай кептерди курдук да. Эми эли журтубуз ошол өзгөчө бир чоң кубанычка батып, угармандар, көрөрмандар деген өзүнүн ойлорун айтып дегендей, анын арасында санаттар, термелер кетти. Эми бүгүн дагы ошол эле улуу көчтүн учугун улап кетелиги. Ушул эми бүгүн сизде мен жомокчу болгондон кийин сиз режиссер катары, жеке баягы өнөр адамы катары бул Манаска көз карашыңыз кандай да? Манас айтасызбы? Жо, мен Манас айтпайм. Мен атам ушул айылыбыздын манасчысы эле. Биздин Окат районунда тамеки өсөт. Биз балалык чагыбыз бүт эле тамекинин ичинде чоңойдук. Анан баягы тамекини үзүп келгенден кийин эртеси тапшырганга тамекини тизиш керек да. Ошондон кийин кошуналар дагы өздөрүнүн баягы таладан терип келген жалбырактарын түйүн деп коет. Ошо түйүндөрүн биздикине алып келишип тизишет. Анан атам аларга жомок айтып берет. Анан алар көпчүлүктө. Алар тамекилерин бүтүп алгандан кийин атамын жомогун угуш үчүн, манасын угуш үчүн анан биздин тамекини тизишет. Биз ошого сүйүнөбүз. Биздин тамеки баягы айтып неме кылып калган. Иши бүтүп калгандан. Нар кошуналар болсо атамын манасын укканга эме кылышат. Ошон үчүн манасчы боло албай калдык. Бирок үзүндү ошол кезде бала кездеги кулакка сиңип отурукташып өмүр бою мен жандап келет анча-мынча эпизоддору. Айтып бербейсизби ошодо, эгер бар болгон болсо? Биздин түштүктөгү манасчылар өзү, мен билген Эрал деген чоң манасчы абабыз болгон экен. Бул киши ушунчалык жомокчу жана манасчы болгон экен. Бул кишини согушка алып жөнөгөндө ушул башкарма райкомго барып, анан бул жомокчу, бул манасчы, тылда калгандардын ички дүйнөсүн көтөрө кубаттап, ошолорду жардам бериш үчүн элге манас айтып берип турат. Бул манасчыны бияка эле калтырыңыз деп бром менен, военкоматтан бром менен Эрал абабызды алып калган экен. Ал киши күндүзү баягы повурга суу ташыйт экен, отун ташыйт экен, анан түндөсү баягы таладагы иштегендер келгенде, анан кийин курсагын тойгондо Эрал абайым манастан айтың дейт экен. Анан бар жатат экен, деп тургула дейт экен. Деп тургула дейт экен. Айта берет экен, дейт экен, анан ошол акырындап барып эч ким дебей калат, уктап калат экен да. Эртеси күнү кайерне келдик элек дейт экен. Биринчиси айтат экен, Манастын паланча жерге барганына, экинчиси тиги Каныкей жөн келгенде дейт экен. Анан ошо биринчи уктагандан баштап кайра айта берет экен. Ошодон үйрөнгөнбү, атам дагы манас айтчу эле. Мен да манастын бир үзүндүлөрүн айтып берейин. Ал биздин манасчылар баягы ыр түрүндө айтылып келип туруп, анан кара сөзгө өтүп, анан кайра ыр түрүндө кээ бир ат чапкан жерлери, күрөшкөн жерлери, сайышкан жерлери эргүү менен ыр түрүндө айтылат дагы, калгандары кара сөз менен айтылат. Мен Көкөтайдын ашы Манаста өзү бардык эле бөлүм эң негизгиси болуп эсептелет. Бала кез өзүнчө, Көкөтайдын ашы өзүнчө тиги ушундай. Ошондо Көкөтай өлгөндөн кийин баягы ал убакта чакырчууга жөнөткөнгө, чабарманга бирөөнү жөнөтө койбойт экен да. Ага кенентеси кең жигиттерден жөнөтөт экен. Кененте деген бизде кургазар деген сөз бар да, орустар. Биз ойлойбуз да, кыргыздарда кургазар деген болгон эмес деп. Кенентеси кененте дейт экен, кургазар деген сөздү. Ал ар түрдүү тилди билет экен, дипломат болот экен, баатыр болуш керек экен, чарчабаш болуш керек экен, ушундай экен. Ошого ким жарайт дегенде жаш Айдар деген жаш жигит бар экен, жайма көкүл дейт экен. Ал убакта жана биз тулгалардын башында топоздун куйругун байлап коет деп ойлойбуз го. Топоздун куйругу байланбайт экен да. Тулганын ичинен немеден
тешик болот экен, ал убакта чач коюшат экен, чачты ошол жерден чыгарып туруп байлап коет экен да, түшпөйт Тулга дагы экен. түшпөйт. Ошо чачы мүнүп кетет экен. Ал бирдекенин куйругун байлап албайт экен. Жашайдардын көкүлү аябай кара күчтүү чач экен, аныкы ошол байлап алып чапканда жайылат экен. Анан жайма көкүл жашайды, көкүл дейт экен да. Жайма көкүл жашайдар. Демек чачы демек күчтүү болгон үчүн өзү да күчтүү болсо керек. Ошол анан жөнөйт экен. Эй жылга менен жылдырып, жылуу бул баягы жөнөп аткан мезгилде бул кыдырганда Кашкардан баштап, тиги Каз көлдөн баштап, Орол ушундай кетет экен. Ошонун баарына чыдаганга жайма көкүл жашайдар жөнөп турган кез экен. Эй темир тапан үзөңгү, теппей ыргып минди дейт, камчы салбас караса, камчы салып ийди дейт, алдындагы тулпары көк шибердин үстү менен ак булуттун асты менен учуп күйүп баратты дейт. Бир жерге барганда нарындын суусу ташыптыр, тал башынан ашыптыр. Баягыдан түшө калды дейт. Басмайылды бек тартып, куюшканды кускартып, камчы салбас караса, камчы салып ийди дейт. Ошондо алдындагы тулпарынын торгойдой эти бөлүнүп, жамгырдай тери төгүлүп туруп, түйүлүп туруп, секирип нарындын тоок ортосуна түшөт экен, андан ары сүзүп чыгып кетет экен. Жүрүп отуруп эми чакырмандарды айтып барат экен. Акыры Манаска барган жеринен, Манастын ак ордосуна кирип барып, анан кийин чөкө түшүп анан айтып калат экен кабарды. Эй кечең эле жакында кара жорго бөлдү эле, хан Көкөтай өлдү эле, кечең эле жакында, ой беге жорго бөлдү эле, бек Көкөтай өлдү эле, Бокмурун атамын ашын берем деп Коруктуга барды эле, койдун жүнүн алды эле. Эликтиге барды элең, эликтин жүнүн алды эле, аны катындар кийиз кылып салды эле, миң биядан сан бия, сан биядан миң бия, жердин ортосу чимиян тартып барды дейт. Мареке чоор тартырып, кемегесин ойдуруп, кеңешине сойдуруп, калың ногой көп калкын чакыртып турган кези дейт. Аш дебесин, той десин, аз келбесин, көп келсин. Манас Аккуладай тулпарын алып келип чаппаса менин көрүнбөсүн, көзүмө таарынбасын өзүмө деди дептир. Бокмурда айтыптыр да ошон, Манаста айтыптыр. Аккуласын алып келип чапсын, болбосо көрүнбөсүн, көзүмө таарынбасын өзүмө дептир. Мына караңыз. Ана кара. Ошондо Манастын жакасында жалдуу жүнү бар экен, үрпөйүп чыга калыптыр. Чычаладай көзү кызарып, чынардай бою узарып, алтындан колган доолду арс эткизе бир чаап, күмүштөн кылган доолун гүрс эткизе бир чаап, 40 жигитти чакыртып, өлүгүнө чакырбай ашына чакырат деген эмнести? Өлүгүнө бата барбай кылган. Барган эмес, бата кылган. Ошондо өлүмүнө чакырбай ашына чакырат деген эмнести деп, жайма көкүл жашайдарды байлатып салгандан ордого Каз моюндуу Канекей кирип келди дейт. Ай, алтыгың бар, акыл жок көпсар, эрдигиң бар, эсиң жок көпсар. Бу чакырчудан эмне айып? Айта турганың болсо ошол уюштургандарга карабайт. Десе, акылдуу сөзгө баш ийип Манас жайма көкүл жашайдарды кайрадан чечтирип, алдына тоодой эт кылып, көлдөй чык кылып, алдына ат тартып, үстүнө тон жаап, анан кийин узатып койгон экен. Ошол Манастын. Сиз жана Манастын эме мисалы үчүн чоң жинди деп айтып калат да, көпчүлүк учурда чоң жинди деп. Сиз башкача атын айтып атпайсыз бул жерде? Жок, өзү китептерде айтылып жүргөн баарын чоң жинди дей берет да. Менин оюмчачы, аз эле бир эки жолу айтса керек, бир экөө. Канекей. Негизи Көпсар деп айтылат экен. Көпсар? Мен атамдын айтканы боюнча бул Манасты Көпсар деп тергечкен. Чын эле Манастын аты көп болушу мүмкүн. Бирок биз билген вариант чоң жиндиге караганда Көпсар көбүрөөк жакшы. Эң жакшы. Мына ошол сиздин сөзүңүздөн улам чындап эле баягы элдик өнөрдүн туу чокусу бул төкмөлүк өнөр, Манас айтуу да. Эң негизгиси Манас айтуудан башталат. Биздин элдик өнөр. Ошол эле жанагы Манастын жанында Ырамандын ырчуулу жүрүп, анан ырчуул бир чети Манасчы, жомокчу, ырчы, акын, кеңешчи бардык тарабынан ошол төп келген да. Ошол үчүн баягы жанында Манас кенентеси кең жигит. Кенентеси кең жигит дегендей, жана сиз айткандай өткөндө бизде Темирлан деле бекеринен жанагы Толубай сынчыны, Токтогул ырчыны бекеринен алып жүрбөгөн да. Манас деле ошол сыңары жана жанында ошондой бир улуу инсандарды жанында коштоп алып жүргөн экен да. Эми ушул айрыкча мына 3 кыл комузду колубузга кармап турабыз. Бул комуз дагы ушул кыргыз жаралганда, кыргыздын кан жаны менен кошо жаралган да. Сиздин ушул бир маек куруп отурган кезде ушул айылда бир
комузчу бар эле, туугандарыбыз бар эле дегендей бир ушул күйгө айрыкча ошол комузчу жөнүндө бир айтып бердиңиз эле. Баян, чоң баян. Телевидение, радио бул жакшы нерсе. Бирок кандайдыр бир процент бул тирүү общение эмес да, тирүү баарлашуу эмес. Менин оюмча. Ооба. Эгерде ушул күүлөрдү комузчунун жанында отуруп аткан уккан күү бул таптакыр башка. Радио менен телевидениеден уккан күү бул кичине башка. Биздин айылда биздин бир абаларыбыз, Өмөрбек деген абабыз, ушул бир 4 жашында 5ке чыга элегенде комуз чертип үйрөнгөн экен. Алыкул деген ажабам бар азыр, ажыга барып келди. Бул киши ошол комуз чертем деп, комузду алып келип комуз чертеткен. Өзү сологой киши. Анан кичинекей бала талашат да. Кылын үзүп коесуң, сындырып коесуң да бербей анан бекитип коет экен. Анан баягы бир тууган агасы да ошол Алыкул абабыз анан чыгып кеткенден кийин чоңуна менен Өмөрбек акама берип, Өмөр акам баягы комузду чертип 5ке чыга элегинде комуз черткен жигит экен. Мунун ошо аталары баягы мен айткан согушка бурун менен барбай калган манасчы киши. Баягы Демек канда бар да? Канда бар да. Анан ушу бул баланы элдин баары жакшы көрөт экен. Эми 5 жашар бала комуз чертип атса, кандай жакшы. Ушуну жакшы көрүп, көрүнгөн жерде черттирип алып жүрүшөт экен. Анан бул ага ушул 18-19-дарында экен Бишкекке барып, окууларга өтүп, эме өтүп калды, анан ооруп калып, кургак учук менен. Ал убакта дарылаш кичине кыйыныраак окшойт. Ал киши ушул оорукчан болуп калды да, кийин элге чыга албай калды, комузчу болуп. Комузчу болуп белгисиз. Биздин айылда биринчи кийин аккордеон алды ал киши. Аккордеондун үнү Ырысбай ака чыккан мезгилдерде. Айыл сейрек эле, ушу аккордеондун үнү айылдын ар бир үйүнө угулат эле да, түнү, кечке маал ойнойт эле. Анан ушу биздин айылда да бир өтө таланттуу, көп кырдуу, ички дүйнөсү бай, колунан көп иш келген бир жигит бар. Кээде таланттар баягындай айтат го, талант же биягына өсүп кетет, же биягына же жогору нормадан тышкаркы. Ал бир жолу ошо аракты катуу ичиптир дагы. Анан запой болуп 3 ай ичиптир. Акыры өрмөлөп өлөйүн деп калыптыр. Анан өзү айтып берет да. Анан караса 2-3 күндө өлө турган экен. Анан эртеси эптеп туруптур дагы ошону уктабай таң атканча анан кийин эптеп күндө өткөзүп, кечинде анан кийин жамгыр жаап койгон. Анан бир маалда "Ой, Токтош ака" деп мени чакырып калды. Анан чыксам ошо "Жүрүң бир жерге барып келебиз" деп. Шишиген, буту жыңайлак пайпагы бар, бирок носки кийип алыптыр. Эмне канан десем, эми туфлиге мага козар бир жака бар. Туфлиге эмне кереги бар? Ылай тебелеп, туфли кала берсин. Кийсем такыр кие албай койдум эптеп. Запойдон араң чыга албай, кие албай калдым деп. Сыйлайсың да, таланттуу кишини, көп кырдуу жакшы адам сыйлайсың, мелди ээрчип алды. Баягы абамкына бардык. Баргандан кийин салам айтып кирдик. Кирсек эми шишиген баягы мас менен киргенде жактырбайт да. Масты жактыра бербейт. Ким жактырат? Бир тууганың эле, ата энең эле жактырбайт. Анан мен деди ушундай бир 3 ай арак иштейм, такыр чыга албай атам. Мен ички дүйнөм, рухум ушундай ооруп жатат. Ооруду, ачка калды. Жетим болуп калды. Ошо жетимге жардам берип, рухумду эмизип тойгозуп коюң. Мага бир комуз чертип бериң, мен эртең арак таштайм. Анан баягы жеңеме деле жаккан жок, балки акама деле жаккан жок. Анан бирок масты эптеп кетириш керек да. Анан алып берди, анан илин турган комузунан алып келди. Анан тың деп күйлөдү, анан тыңкылдатып, анан бир күн көңүлсү чертти да. Черт бүттү. Анан дагы бирди деди. Түшүнүп отурат. Анан экинчи күнү черткенде өзү кичине баягы комуз чертип аткан кичине ойгоно баштады. Үчүнчүсүндө бала айтты, "Карача торгой суу кайда" деген күү бар экен, ошону чертип бериң деп. Кара чөлдө калган бирне суу сурайт экен да. "Карача торгой суу кайда" деп анан тарыхын айтып бер. Анан кийин баягы "Ал кандай күү" деди. Анан "Карача торгой деген торгой бир суу сап ушундай эме экен. Шу деп тур, тарыхын айтып тур." Анан чет өзү да эргип кетти. Анан бир маалда баягы эме тур. Ордунда баягы бийлей баштады. Анан чыгып бийлей баштады. Кол чаба баштадык. Анан да бирөө чыгып бийлеп калды. Мен чыгып баягы коштоп калдым. Анан шаңдурак күүдөн экинчисин бийледик. Анан бар жеңемде бийледи. Баягы үйдүн ичи бар шаңга бөлөнүп, анан ырдап, ырдабаганда ырдадып, мен дагы бирди ырдадым. Баары ырдадык, ырдап анан кийин бир маалда "Рахмат, болду, эми арак токтотом" деди. Анан чыкты. Сыртка чыкканда Тиги кишиде кандай эме болду? Жок, анан ал киши сыртка чыкканда жеңем кирип кеткенде акырын келди да "Азыр эмне кыласың" деди. Мен ичип атып баягы белый горячка болуп калдым.
жатсам эле көзүм ар беле көрүнөт, айнектерден уктай албайм. Ошон үчүн азыр жолдо кетип барып 100 грамм ичип туруп, уктап калып, эртең менен система койдуруп токтотом деди. Анан кийин токто дедим. Аккурат өтө тыккан киши да, баягы ооруп жүргөн киши бар жогу ордунда да, блокноттун ичинде акчаны мындай кылып катар тизип коюптур. Ошонун ичинен 10 сом алып, мен мынагы ичип кой деп берип, ыйлабыйт, айнанайын, иним деп кучактады. Мени комузчу деп 8-9 жылдан бери бир киши комуз чертипир деп келбеди мага. Сен мени комузчу деп келип черт дегениң рахмат, комуз чертип алдым деп. Баягы агадын көзүнө жаш тегеренип кетти. Экөөнү карап туруп, мен неме болдум, баягы эме эргип кетти. Анан кийин болуптур да, акчасын бер, анан кетти. Анан ичесизби дедим, мен ичпейм дедим. Эме өзү анан 100 грамм дишти. Эртеси анан кийин система алып, ал бала кийин өтө чоң иштерди кылды. Ким экенин айтпай эле коеюн, ал чыгармачылык иштери, акча, үй, жай, бардык бала чакасын үйлөп, жайлап эң сонун болду. Ушундай муну айтайын дегеним, адам оор акыбалга түшүп калганда, кайгырып калганда, же байып кеткендеби, же чоң кызматка көп кеткендеби, же чүнчүп кеткендеби, эгерде комузчунун жанына барып комуз угуп, манасын жанына барып манасы угуп, же болбосо мени чакырып бир жомок айтып бер десе, мен 5-6 жомок айтып берем. Ал кишилер кайра элдин арасына келип калат, өзүнүн ордун таап калат деп мен ишенем да. Ошол. Сиз азыр ушул мына негизи эле жалпы жондан мына режиссер катары анан ушул жомокторду элдик өнөргө, жалпы эле ушул биздин кыргыз элибизге таандык бардык маданият тарабынан өзүңүз мындай баамдап көрүп жүрөсүз да. Негизи эле биздин азыр кыргыз журтчулугубузда элдик өнөрдүн орду кандай азыр? Элдик өнөрдүн орду аракет болуп атат, баягы аракет жакшы жылбай атат да, жылбай атабы деп ойлоп атам да. Бизде көп чыгармачылыкты, элдик өнөрлөрдү көп эле акылга салбаса деле болот. Бала жомок айтып берди, жомок айтып бериш керек. Мисалы үчүн жомокту балдарга ылайык жомок, орто жашка ылайык жомок, картайгандарга ылайык деп айтпаш керек да. Бул чыгармачылыкты күйүнү деле ошол, ырды деле ошол. Бала бардыгын түшүнөт. 3 жашында мен атам ошол баягы жомок айтканда, тамеки бүткөндөн кийин согуштан жаңы эле келишкен экен, 15 жыл, 10 жыл эле болгон экен, 60-жылдары. Бутта бүгөн буту жок болчу. Аяш аталарым келишет, анан атам манас айттырат, жомок айттырышат. Анан биз баягы тондун ичине башын жер коюп алып туруп, баягы угабыз. Ошондо 4 жашар, 5 жашар балабызды. Ошондо манасты 5 жашыман, 3 жашыман баштап манас уккам. Эми жаш мезгилинде бардык кулагына, жүрөгүнө дагы жок, кадимкидей элестейт, кадимкидей кино көргөндөй көрөсүн. Биздикилер жаш балдарга бир айы бар экен, айынын 3 мамалагы бар экен, бир өрдөк бар экен, анын 5-6 чөжөсү бар экен, да бирдеке деген. Баланы атайлап сен ушуну манас укпа дегендей да бул. Манасты кичинекей балдарга деле айтып бериш керек. Кадимкидей кабыл алат. Бала кездеги кабыл алуу мүмкүн 20 жашында китебин окуду дейли, же 14 жашында. 5 жашта уккан манас менен 14-ün экөөнүн айырмасы бирин бири ушунчалык толуктай. А кийин мен 30-дарга чыкканда манастын китебин окуганда, уже Москвадан окууну бүтүп келип калдык, чыгармага режиссерлук көз караш, актерлук көз караш менен карай баштадык. Анда башка философия, башка уруулар. Азыр 60-ка барып калганда манастын улуулугун, эми бул конституциябыз барго. Ошол сыяктуу андан да чоңбу, башка манасты ар бир жашыңда, жаштын 20-дан 30-га, 30-дан 40-га, 40-тан кийин 50, 90-догулар мүмкүн дагы башкача көп ала турган нерселер бар манастын. Бул түгөн бүгөн кенде. Эң туура. Эми ушул учурдан пайдаланып, мен бир термелерден бирөөнү ырдап берейин. Биздин ушул кыргыз журтчулугубузда залкар төкмөлөр көп өткөн, айрыкча өнөр адамдарына элибиз бай да. Аны биз четин казып бүтө элекпиз. Буйруса бардыгы менче элге ырдалат. Ал эми азыр мен ушул Жеңүжок атабыздын бир термесин ырдап жүрөм. Ошол термени ырдап берейин. Өз огунан жаңылбай, жер айлана турбаймын. Асмандагы ай жылдыз тең айлана турбаймы? Күн түн менен алмашып кете бере турбаймы? Өмүр таттуу көрүндү, өтө бере турбаймы?
турбайбы, жандуулардын баарысын өтө бере турбайбы, өмүр кайра башталып өнө бере турбайбы, буйругуна мезгил тимеде көнө бере турбайбы. Аккан суулар кайрылбай ага бере турбайбы, мезгил тынбай канатын кага бере турбайбы, кылымдарды карыткан аска боло турбайбы, ар бир элден ар бир салт башка боло турбайбы, акак бермет кавкарың таштан чыга турбайбы, не бир сонун акыл сөз баштан чыга турбайбы, эсин алган коёндун камыш боло турбайбы, ер жигитти курчуткан намыс боло турбайбы, кара кылды как жарган калыс чыга турбайбы, аргымактын кулунуна ана ошо чалыс чыга турбайбы. Адамзатты коркулбас акыл боло турбайбы, жардамдашкан кыйындоо жакын боло турбайбы, сөздү кыштай кынаган акын боло турбайбы, күн жаабаса жер бетин какыр боло турбайбы, айбанаттан акылдуу түлкү боло турбайбы, адамзатты жашарткан күлкү боло турбайбы, көптү көргөн аксакал кары боло турбайбы, кар сөзүң жаштарга ай карачы дар боло турбайбы. Ким эмнеген кызыкса уста боло турбайбы, акылмандын айтканы кыска боло турбайбы, айта салса тар жерде нуска боло турбайбы, ташты жарып аккан суу тулук боло турбайбы, эмгеги менен элинен кулук боло турбайбы, өткөндөрдүн баарысы тарых боло турбайбы, тарых болсо өткөн күн анык боло турбайбы, бүт адамга жалгыз күн ай карачы жарык боло турбайбы. Кыңгырыш болсо кыржылдан анык боло турбайбы, коного чуркар күлөктөн табы боло турбайбы, жоого шилтер кылычтын сабы боло турбайбы, чукугандай сөз тапкан чечен боло турбайбы, атасына баласын жөлөк боло турбайбы, баласына атасын өбөк боло турбайбы, 11 тууган болсо да аягындан күй жайыңа чиркин бөлөк боло турбайбы. Ömür менен өлүмдө күрөш боло турбайбы, ар адамда ар башка мүнөз боло турбайбы, арыстандын көзүндө сүрү боло турбайбы, азуулунун бир канча түрү боло турбайбы, нартөнүн өзүндөй жүгү боло турбайбы, акылы бар адамдын эси боло турбайбы, айтар сөздүн ар дайым мына шу кези боло турбайбы. Деурдаган экен да. Бул эми укмушта ушундай ырдаган ырларды чогуу отурушуп алып туруп жанкы саясатчылар кылган жакшы деп ойлойм да. Саясатты сүйлөсөк жаңылып кетебиз. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр да, алыңа жараша дин тут деп. Бәрі суағажадай бола албайбыз да. Ошон үчүн саясатчылар коюп, биз карапайым эл силер телевизордон эле көрбөй чакырышып, баягы бир отуруп ырдатыш керек. Манасчындагы телевизордон эле көрбөй, чоң жакшынакай манас чакырып алып туруп, суроо берип, тирүүлөй уккан бул такыр башка. Азыр мен сенен угуп атсам, муну айтып бүтө албай турган таң калыштуу ушунчалык бир чоң руханий байлык. Руханий байлык бул ден соолукка, бактыңа кандай керемет. Эң туура айтасыз. Бул эми биз элдик өнөрдө ушул айрыкча мына ушул биздин элдик каналда этерде ушул Актаңдай телебөрүсүндө дагы быйылкы жылы ушул жалаң биз залкар
те улуу ата бабалардын залкарлар аткарып келген чыгармаларын кайрадан жаңыртып, ошонун ичинде эле мына сизди чакырганыбыздын дагы бир жөнү ушул биз ушул жомокту дагы, дастандарды дагы, баягы терме санаттарды, күүлөрдү дагы ошону менен айтым күүлөр бар да, ушул эле баягы тарыхы менен. Маселен мына Сарын Жүбөкөйдү алалык, өткөн көрсөтүүбүздө бердик. Анын тарыхы кандай турат? Чоң. Биринчиден күү, экинчиден ошол эле күү менен кошулуп туруп, ал жерде чоң дастан жатат да. Анан ошону менен кошо жаңкы аткаруучуларыбыз бар го. Аткаруучулар. Алар актёрдук чеберчилигин да көрсөтөт. Мен түндө бир жигит аябай жакшы комуз чертип, ада туп-тунук, таптаза, менин оюмча да, мен түшүнүгүм боюнча. Көйрөнгүүнү муштап атат, нукуп атат, кесип атат, дамытып. Эми мунун илгери биз бала кезде бир ушу Кыргыз драма театрынан барыштыбы, филармониядан барыштыбы. Ушуну баягы баш кийимин башкача кийип, ошол акындын Айдаралынын баш кийимин кийип алып туруп, анан ошончо көрөрмандар турат, кемпирлер, чалдар, балдар, жигиттер бааралашып турат. Анан көйрөң кылып чертип атпайбы, тим эле ойноп чертип атат, жыргап чертип. Актёрдук чеберчилик, бул музыкант катары чебер. Эл менен болгон мамилелери кандай сон, ушул баланы карабайтын да, ушул балдарга актёрдук чеберчиликти үйрөнүш керек. Анан эркиндик керек. Жакшынакай мага окшоп бүгүн жасанып келип атам, күндөгү ак көйнөк кийип галстугун антпей элечи. Алар чыгып туруп, ушу көйрөнгүүнүн тарыхын айтып туруп, анан ошол кантип аткарса, ошого аракет кылган болсо, жылып отуруп, бир эле бул камераны карап албай, биякты карап турбайбы. Эгер ошентсе, башка каналга бура албайт. Тарыхын уккандан кийин аткаруучулук жөндөмдүүлүгүн, ошондо жаңкы таза чертилген күү денеңе, кулагыңа кирип, жүрөгүңө отуруп, кийин ошол күүнү дагы уккуң келет, же болбосо башка бирөөнү дагы ошол күүнү укканга чакырасың. Ошон үчүн биздин аткарчыларыбыз, комузчуларыбыз дагы илгеркилердей эле, илгерки биздин бардык эле Алыкулбу, Токтогулбу, Айдаралыбы, кимиси бардык биздин эмелер актер да болушкан, акылман да болушкан. Ошон үчүн мен угуп калганым ошол Ашыралы Айталиев, Туганбай Абдиевтерден көп угуп калганмын, ал кишилердин жанында жүрүп калдык, устатыбыз катары. Анан ошол кишилер айтар эле, мисалы Алымкул же болбосо ошол Осмонкул аксакалдар, Калык аксакалдар, Токтогул аталар бир үйгө кирип, боз үйдүн ичинде кирип, эл топтолуп, алардын айтыштарын, термелерин, санат, дастандарды укканда, ошол бир мандаш куруп отурса, ошол бойдон таң аткыча жылбай отургандарын көрдүк деген. Көрөрмандардын. Көрөрмандар, акындын дагы ошондой отурганын. Эч жакат баягы бир мандаш куруп, азыр биз кичине эле мандаш куруп отура турган болсок, демек тизебиз уюп кетет. Кадырлуу телекөрөрмандар, сиздер Актаңдай телекөрсөсүн көрүп жатасыздар. Актаңдай телекөрсөсүнүн коногу белгилүү режиссер, жомокчу, көп кырдуу талант Токтош Абыкеев агабыз болуп отурат. Токтош ага, эми бүгүн сизден бир жомок угалы эми, жомокчу катары. Элдер жомок күтүп атат да, сиздерчи эмнеге жомок айттырбайт? Жаңкы бир жакшы термени эметтиң. Өзү Актаңдайга жомокчу катары мени чакырганың бир жагы сүйүндүм. Телевизорго чыкканым эмес. Акын менен жомокчу чогуу болгон, же болбосо акындын өзү жомокчу болгон. Же болбосо жомокчу өзү акын болгон, тарыхын айткан, санжыраларды айтышкан, алар эл менен аралашып жүргөндө. Ошого Актаң ырдабаган эле төкмөнү бил, төк албаган Токтошту чакырды дешпесин мен неме көрөрмандарым. Бул жакшы, муну күчөтүш керек биздин бардыгыбыз. Мен буга аябай сүйүнүп атам. Ошон үчүн жаңкы айткан термеңде күлкү жөнүндө, күлүп жашаган бул эң жакшы нерсе экенин айтылып кеткен бир жакшы сап бар экен. Ошолго адамдардын жылмаюусу жөнүндө бир жакшы жомок бар. Аждар кыз деген бир жомок бар. Ошону айтып берейин. Илгери өткөн заманда бир хан бар экен. Хандын жалгыз эле уулу болуптур. Жалгыз уулду айрыкча хандын баласын не кылат? Аман сактап, атасынын ордуна кийин хан көтөрүп, ушундай кылыш үчүн ордодогулардын бардыгынын көңүлү ошол балада болот экен. Этият кылып, тамагынан баштап, кийиминен баштап, ойноп күлгөнүнөн баштап этият кылып ушу баланы карашат экен. Ушу кичинекей жаш бала
эригип калбасын, зеригип калбасын деп жанына комузчуларды алып келет экен, маскара поздорду алып келет экен, манасчыларды алып келет экен. Мен балам хандын баласы менен ойногула деп кошуна багы берки вазирлердин ошол тегерегиндеги элдин жакшыларын, байлардын, бийлердин балдарын кошо алып келип, кыздарды алып келип ойнотот экен. Бала тажайт экен да. Тамакты же деп, тамактын 1000 түрүн берет экен. Муну жейсинби, муну жейсинби деп. Четинен келип ырдашат экен, четинен балдар менен ойно дешет экен. Бала ушунчалык тегерегиндегилердин көңүл бурганынан тажап чарчайт экен дагы. Ушу жалгыз отургусу келет экен да. Бала капа болуп калыптыр, жалгызсырап калды деп, анан дагы баланы жабышкан сайын бала кача баштайт экен дагы. Акыры анан бир күн чоңая баштаганда, ушу мени качан өзүмдүн ордума коет? Мен жаш бала белем. Тойдум дейт экен дагы. Түндөсү баягы ордодон качып чыгып кетет экен. Хандын ордосуна. Хандын ордосунан качып, тоодон тоо ашып, суудан өтүп, көлдөн өтүп, ушинтип отуруп, бир анан жерде жыргайт экен да, ушу жыргап жалгыз ушинтип келат. Анан бир капчыгайдын оозуна келгенде чарчап, анан кийин баягы бала ошо дем алайын деп капчыгайдын оозунда анан ушинтип жатса, шырп дейт экен. Караса бир ай десе айдай, күн десе күндөй бир сулуу кыз. Ой, сен кимсиң дейт экен. Мен бир хандын кызы элем. Жалгыз кызымын. Мени такыр ордума коюшпады. Муну жейсинби дейт. Комузчуларын алып келип комуз чертирет, ырчыларын алып келип ырдатат, бийчилерин бийлетет, кыздардын баарын топтоп келип мен кызым менен ойно дейт. Мен тажадым ушул ыз ичүүдан. Ошодо качып кеттим, анан качып жүрүп отурам ушул жерде ушакка келип алдым дейт. Жо, мен ғой эркек баламын. Жүрсөм болот. Сен кыз кантип биякта жүрөсүң? Коркпой десе, жо, мен дейт экен, мына асканын башында, капчыгайдын үстү жагында үңкүр бар экен, ошол жерде жашайм дейт экен. Ал жака эчтеке чыга албайт. Мен өзүмчө жашаганды үйрөнүп алдым. Жүр, мен үңкүрүм көрсөтөйүн дейт экен, үйүн. Алып чыкса кадимкидей жакшынакай үй кылып алыптыр. Ошол жерде жей турган тамак ашы бар жогу кенен экен. Анан таң калыптыр. Мен дагы сендей ушу тажат, элден качып, көпчүлүктөн тажап, жалгыздыкты жакшы көрүп, жактырып ушу качып чыкканмын дейт экен. Ой, экөөбүз окшош турбайбыз. Оюбуз бир экен, тагдырыбыз бир экен. Чогуу жашайлы дейт экен кыз. Эми дагы кайка барасың дейт экен. Мейли дейт экен, анан экөө калат экен. Эртең менен анан турганда баягы кыз ууга жөнөп калат экен. Мен да кошо барам дейт экен. Жок, сен көнүшүң керек. Мына үңкүрдү кайтарып турушуң керек. Мен бул жердин баары шартын билем. Мен ууга барып келейин, сен берди үңкүрдү карап тур деп. Анан кыз кетет экен, баягы 50 текеден атып келет экен. Бошоп жеткен, эртеси чыгайын десе, жок, сен дем ал дейт экен. Ошентип анан бир 40 күн өткөндөн кийин баягы жалкоолукка көнүп, бекер тамакты жеп жата берет экен. Адам ошондой да. Кыргыз ошодон көнгөн. Кыз эле барып бар жокту алып келет экен, ошол жерде жатат экен. Анан ошентип жүргөн күндөрдүн биринде неме кылып, баягы үңкүрдүн оозунда капчыгайдын ичинен аккан суу жакты карап турса, бир боз үй тигилип калыптыр да. Биякта боз үй жок эле. Бу ким болду? Адам деген канткенде дагы элди сагынат, бир жаңылыкты каалайт. Ким экен бар, көрүп сүйлөшүп келейинчи дейт экен. Түшүп барса, бир аксакал киши байбичеси менен отуруптур. Ассаламу алейкум деп келет. Кел балам деп жанына отургузат экен. Анан жыттап, абышка кичине жылат экен. Эмне болду дейт экен. Сен бир кызыл аскер жытынасың дейт экен. Аскар дейт экен да, кызыл аскар дейт экен. Ал эмне дейт экен. Жок, анан айтам. Сен кимсиң, каяктан келген баласың? Башынан өткөндө айтып берет экен. Хандын баласымын, тажат ичти мен, жалгыздыкты жактырып качып кеттим. Ошол жакта жашайм дептир. Өзүң эле? Жок, дагы бир кыз, хандын кызы ошентип качып кеттир. Ошо кызга жолугуп калдым, ошо кыздын үңкүрүндө жашайм дептир. Ал кыз эмес, ал аждар кыз. Аждар дептир. Жок, кандай? Сен ошол аждар жыттанып атасың, кызыл аскар жыттанып атасың. Жок. Бала ишенбей калат экен. Анда эмесем бир каяктан келген тарыхын айтып берейин дейт экен. Биз мына ушул капчыгайдын этегинде, суунун этегинде жашайбыз. Бир ай эле. Ошол жерде Миңжашар деген аксакалыбыз бар. Күндүгө шарылдап агып аткан дарыя жакындан бери 40 күндөн өтүп жарым жыл болуп калды. Күркүрөп агып аткан дарыя токтоп калып атат түнү бир маалда. Анан кайра шарылдап агат. Бул акыр заман болду деп элдин баары коркконан ошол Көпжасар деген эң көпкө чыккан аксакалыбыз бар, ошого бардык. Эмне аламат болуп атат?
Бу дария токтойт деген эмнеси? Анан кайра ушукка мурункудагы калат деген эмнеси дегенде, ошол аксакал айтты. Ушу дарыянын баш жагына аждар пайда боло баштаптыр. Каяктан аждар, каяктан келди десе, жок, аждар башка жактан келбейт. Жылан канчалык чоңойсо да аждар болбойт. Жылан эле бойдон калат. Аждар адамдан пайда болот. Кандай пайда болот десе, адам ушундай бир адам жаралса, өмүрү бир күлбөсө, бирдеке ырахаттанып күлбөсө, бирдеке сүйүнүп күлбөсө, өмүрү ушул адам өлгөндө, бирде күлбөгөн адам өлгөндө, дене курттайт. Ошондо курттун саны 1000ге жетсе, 1000-нчи курт ошо курттардын баарын жейт, анан денени жейт, баягы мээни жеп туруп, ошол бардыгын жеп бүткөндөн кийин, баягы өмүрү күлбөгөн, сүйүнбөгөн мээни жегенден кийин мүрзөдөн чыккандай кыз же эркек болот. Аждар адамдан пайда болот. Анан ал чыгат дагы эркек же уул болуп чыгат. Эркек бала болсо кыз издейт, кыз болсо бала издейт. Ошону менен 1 жыл жашайт. Эмне үчүн 1 жыл жашайт десейттир? Ошону менен баягы баш кошуп алып туруп, түнү жатканда бир элиден бутунун башынан баштап соруп ден оозуна киргизе баштайт. Эртеси 2 эли, анан 3 эли, анан ушинтип буту батып, анан тизесине чейин баткырып напсисин ашырат экен да. 1 жыл болгондо ушул жер келгенден кийин 1 жыл болгондо опять баарын жутат, ошондон анан өлөт. Ага чейин жутканын билбейт. Наркы жанындагы. Ошол жакындап калды. Аждар гана агып аткан дарыяны токтото алат дептир. Жеген тамагыңарды ким таап келет дептир? Аксакал. Ошо кыз таап келет. Көрдүңбү дептир. Сен барамсың ынабай? Ынабайт. Эми бүгүн сынап көр, ишенбесең. Ушул аждар эми сен киндигиңе чейин сен соруп калыптыр. Эми 6 кабат асманга чыксаң дагы 7 кабат жердин түйүнө жетсең дагы ал сени табат, баары өлтүрөт. Муну өлтүрбөсөң болбойт дейт экен. Чоң айбалтасы бар экен, айбалтасын баягы айбалтаны берет экен, муну катып кой. Анан кемпирине айтат экен, туздан көп коштуруп, туздуу бир нан жасап бер дейт экен, баягы көмөч кылып туздуу нан жасап. Ушуну баягы кызга же дейсиң, ал жебейт. Ошондо таарынып жөнөгөн. Шунчадан бери сен тапканды мен жейм, мен бир нан таап алсам, сен таап келсем, сен шуну жебейсиң деп таарынып калган, ошондо жейт. Анан жегенде баягы үңкүрдүн ичиндеги суунун баарын чачып сал. Анан түнү жатып уктаганда суусап, анан кийин дарыяга түшөт. Ошондо анан аждар экенин билесиң. Өлтүргөндө 2 көзүнүн ортосуна айбалтаны толук батыра чап, болбосо сени өлтүрүп коет дейт. Баланан болду, биз көчөйлү деп баягы кемпир чал боз үйүн баягы немесине жүктөп, анан кийин алар кетет экен, баланан нанды алып келип күтүп турат экен. Анан баягы кыз зүңкүлдөтүп баягы да бирдекени атып келет экен. Анан мен нан таап алдым дейт. Каяктан таптың? Жол ылдыйга дарыяга түшсөм, бирөөнүн наны түшүп калыптыр. Кырсыкы да же дейт экен. Жо мен жебейм, эт жейм дейт экен. Сен таап келгенди мен жейм, мен бир нан таап келсем жебейсиңби деп таарынып, анан кийин ушинтип тултуңдап калып, кызды карабай калганда. Болуп турчу деп анан бир нанды жеп алат, жедирип берет экен. Анан суулардын баарын төгүп салат экен, анан түнү жатышат экен. Жатканда бир маалда караса, уктамыш болуп жатат экен да. Кызды кучактап жатат экен. Кыз былкылдайт экен. Караса, куйругун кучактатып коюп, кыз өзүнүн денесинен узарып, башы узарып, жылан болуп, чоң аждар болуп, асканын башынан ири-бири болуп, баягы түшүп келет экен. Бала куйругуна кучактап жатат экен да. Жан алкымына тыгылат экен. Барып туруп суу ичкенде шабылдаган үн токтоп калат экен. Дарыянын баарын суусунун ичинен кайра жыйрылып келип туруп, кыз болуп жанына жатып калат экен. Айла жок. Анан кыз суусун канган уктап калгандан кийин айбалтаны алып туруп, Кудайдан тилеп жалбарып ыйлап туруп, 2 көзүнүн ортосуна чапканда деген шундай бир андай үндү өмүр укпайт экен, адамзаттан жер бетинен андай үн. Шундай бир айкырык чыгып, аждар болуп көтөрүп буралып, анан баягы үңкүрдүн ичин издеп калат экен да. Бала казанын алдына кирип кетет экен, казанын түйүнө кирип жатып алат экен, таппай анан кийин. Чубалып көтөрүлүп туруп, анан кийин ушул Нокатта баягы Кара Кокту деген жер бар. Ошо Кара Коктунун ичине, ошол жерде аждар үңкүр деген үңкүр бар. Ошол Кара Коктунун ичине анан кийин баягы аждар кулап түшөт экен. Ошо жылы эме болот экен. Анан бала кетет экен. Баягы аждар кулаган жерге 3 жыл бою майда жылан, курт көбөйүп, ошол жерден элин ары бери өтө албай калат экен, Капчыгайдан. Жогорулду өтө албай калат экен. Ошентип анан кутулуп келет экен хан эмеге. Ата-энеси ыйлап сыктап сүйүнүп күтүп алат экен. Анан эл менен жашап, ошол жерден бир жакшы эстүү кызды алып, бактылуу алайлуу болуп,
баягы эркелеткенди да кебичени менен кылыш керек экен. Күйүнү да сагынганда, ырды сагынганда жакшынакай таланттардан угуп, баягы элден качпай калат экен. Маанилүү болуп ашыкча. Демек ушул эл менен бир түгөнгүс бир кенч жаратып калыптыр. Жаралып ушундай. Эми мына баятан бери байкалбай биздин ушу көрсөтүүбүз дагы акырындап калды. Эми ушул жалпы эле элдик өнөргө, ушул көрсөтүүгө ой пикириңизди айта кетсеңиз. Эми кичине башкачараак айтайын. Биздин азыр телевизордон же болбосо мына достор менен отурганда, тууган урук менен отурганда биздин кыргыздарыбыздын сүйлөп аткан сөзүндө 10%дан баштап бир 20%га чейин 30 жакында 30га жетпесе да бир 20% орусча сөз сүйлөбөсөк сүйлөй албай калдык да. Мен ушу тилимди утурук кармайм кыргызча айтканга. Аракет кылам да, билинбей ушинтип калдык. Анан мунун эмнесинен коркуп атам? Тил билген жакшы. Орусчалар сүйлөгөндөн эң коркконум, эгерде ушинтип кетсек дагы бир 20 жылда сөзүбүздүн жарымы орусча болуп кетсе, анда акындар ырдаганда орусча кошуп ырдайбы? Манас айтсак, манастын ичине орустун сөзүн кошобузбу? Анданын касиеттери начарлап кетет. Касиет базардан тоого качат дейт. Базарда дагы баягы көп жакшы нерселерибиз, адамдык сапаттарыбыз, аялдарыбыздын аялдык назиктиктери, кичине тартынганы, кичине жол бергендери жоголуп баратпайбы базарда соода сатык кылгандар. Ошондой биздин өнөрдү дагы комуздун күүсүн угуш үчүн, акындарды угуш үчүн, манасчыларды угуш үчүн, биздин жөө жомокторубузду угуш үчүн көбүрөөк тилибизди сакташыбыз керек да. Тилибизди сакташыбыз керек. Ошондо биздин күүлөрүбүз мындан дагы ачылат. Биз жана сен айттың, чын бул чекеси да ачыл элек. Биздин күүлөрдүн чети да, ырларыбыздын, акындарыбыздын төккөндөрү, манасчыларыбыз элдарлай элек. Акындарыбыз жанкы Коргоол, Алыкул, Осмонкул, Барпыдай болуп, айыл-айылды кыдырбай телевизордон эле чыгып коюп. Азыр кичинекей балдарды неметип атпайбы? Соска эмиз коюп атпайбы? Упчу. Алдап атат да. Минтип атат. Акындар эгер аралашканда элдин арасында айылга эле келип эле жөн эле сахнадан эмес эле бир тууганын үйүнө келип бир жакшына концерт берип, элдин уккандарын айтып берсе, комуздун күүлөрүн тарых менен айтып берсе, чертип берсе, кимден кантип үйрөнгөнүн, канча күндө же канча айда үйрөнгөнүн. Бир күн үйрөнүштүн өзү бир тыңк этип калган ошо Өмөрбек жанка акабыз ушул бир жерин мен неме кылбай атам да, үйрөнө албай атам деп бир тың деп болсо керек эми. Ошону Садыр ака деген бизде Нокатта бир комузчу болгон, Садыр Султанов. Садыр Султановго акыры барып, ошо жерин үйрөнүп келген. Ошондой бир немелерди айтып берсе, комуз чыкса эле, жан комуз сатып алсаң эле черте бербейсиң да. Устаз издегендердин өзү, ошодон жаңылыктарды изгенин, бул жакшы чертеткен деп жаныңда тегеректейлерин айткандары эң сонун неме да. Чындап эле азыркы мезгилде ушул баары эле илгери ушул устаз тутуп, ошол өзүнөн улуу залкарларды көрүп, ошолорду билип, ошолордон таалим тарбия алып, анан кийин ошолордун баскан турган, ырдаган, айткан, олтургандарын көрүп, эл менен сүйлөшкөн, элге аралашканын көрүп туруп, анан кийин анын артынан өсүп чыкканда азыр менимче азыркы ушул заманыбыз тез өнүгүп аткандыгына жараша кетип атат да. Менимче ошондой менин ой пикирим. Бул нерсени биздин кичине чегиндирип туруп, жана сиз айткандай жол менен, басык менен кетсек жакшы болот. Ушул биздин таланттарыбыз. Устаздын этегин кармаш керек дегеним себеби, устаз бул бакай да. Бакай жылдыз кыла койбойт. 2 жол телевизорго чыкса эле жылдыз болуп атпайбы? Жылдыздыкка жол бербейт. Сен али үйрөнө элексиң, кыргыздын канча күүсү бар, ошонун баарын черт дейт. Чоң атасын көрүп жүрөт анан. Көппөйт, мен дебей калышат. Мен дебеген киши чыгармачылык өсүп турат. Устазды атайын издеш керек. Музыкалык мектептеги агай, ал устаздык деңгээлге жетпесе керек, менин оюмча. Устаз башка да, аны мен чогуу жүрүп, эл аралап жүрүп, устаз өзүнөн жакшыраак, өзү баалаган экинчи акынга, экинчи комузчуга андан нары алып барат да. Ал тизгинди тартып турат. Мынтип тур деп турат. Беркиде устаз кармаш керек, чын эле. Рахмат.
Шын айттыңыз барыны, тоқтоғыл барпы жеңі жоқ, кечеген ашыралы туғанбай, алар жылдыз болбой кетишти. Бирок ошолордун баркына улуу кыргыз жетишти. Көрбөйсүзбүн алардын далай залкар чыгарма, калкына таштап кетишти. Бүгүн мынайке эки мына көрсөтүү, толтуруп элге шаңгылып олтуруп мында бердиңиз. Жаш бала турса жаныңда, айтканына көндүңүз. Эми токтош эке бу жерден акылыңа рахмат. Томуктай ошол башыңдан тоодо эмгек бар экен, аны түгөлдөп айтып той көрдүңүз. Сизге ден соолук каалап кетейин, мындан башка не дейин. Аман эсен жүрүңүз, жомокту балдарга барын айтыңыз. Буйруса далай чыгарма, айтылып келет жаш балдар, алардын эли журтка тартыңыз. Эмиң эл менен арлап жүргөндө, актаңдайда карачың айтылуу кыргыз элине. Дагы чакырабыз дой жанаба, далай маекти куруп биз менен, далай тарыхты бизге айтыңыз. Андемесе туугандар бүгүн көрсөтүүдүн коногу, токтошобан болгон соң мунун түгөнбөсүн жомогу. Көрсөтүү чыкты соңуна, туугандар саламат эсен бололу.